Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жаңы темабыз кыргыздардын жыл эсеби. Сабактын максаты: окуучулар ата-бабаларыбыз колдонгон мезгил, ай, жыл аталыштарын билишет. Кыргыз эли колдонгон жыл жана ай санагын билип, билимдерин өстүрүшөт. Элибиздин тарыхый мурастарын сактоого тарбияланышат. Кыргыз жыл санагы. Кыргыздар да байыртан эле жыл санагын жүргүзүп келишкен. Көчмөн турмуш жана дыйканчылык жүргүзүү үчүн суткалык, жумалык, айлык жана жылдык эсеп чыгарууну талап кылган. Кандайча эсептешкен? Аба ырайынын өзгөрүшүнөн, жаратылыш кубулуштарынан, күн, ай жана жылдыздарга карап эсептешкен. Аны билген адам эсепчи аталып, эл арасында кадырлуу болгон. Эсепчилердин айтканына карап, жайлоого жана кыштоого көчүшкөн. Оор жылдарды, кургакчылык болоорун алдын ала билишип, эгинди мол камдап алышкан. Кыргызча ай аталыштары: жаз айлары, жалган Куран, чын Куран, бугу. Жай айлары: кулжа, теке, баш оона. Күз айлары: аяк оона, 9-дун айы, 7-дин айы. Кыш айлары: 5-дин айы, 3-дүн айы, 1-дин айы. Жума күндөрүнүн аталышы: дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби жана жекшемби. Жыл сүрүү. Кыргыздар да жыл сүрүүнү 12 жылга бөлүшүп, аларды жаныбарлардын аттарынан аташкан. 12ге толуп, 13кө өткөн жашты бир мүчөл дешкен. Андан кийин ар бир 12 жылда кийинки мүчөл эсептелген. Илгери туулган күн белгилешкен эмес. Мүчөл жылын белгилешип, түлөө өткөрүп, көжө жасап, айылга ооз тийгизген. Кызыл кийим кийүү сыяктуу ырымдары болгон. Жыл сүрүү жаныбарлары: чычкан, уй, жолборс, коён, балык, жылан, жылкы, кой, мечин, тоок, ит, кара кийик. Үйгө тапшырма. Теманы окуп, кыргыздардын жыл, ай, жумалык эсептерин жатка билип келүү. Үй бүлө мүчөлөрүнүн жана өзүңөрдүн мүчөлүңөрдү билип келүү. Көңүл бурганыңарга рахмат.